эмне канча жашка жашаарымды билбейм. Достор, кандайсыздар? Ассаламу алейкум, амансыздарбы? Туугандар, бул Кыргызстанда жалгыз ошол бир кызыбызга жардам бере албай атабыз да. 3 уулга жардам бердик. Хамзага, Асланга, Байханга келип бир кызыбыз жардам сурап чыкканда бир кызыбызга суздашып кеттик да. Ал кызыбыздын берки уулдарыбызга окшоп ал жака бер жака жүгүргөн таянар тоосу атасы жок экен. Жалгыз апасы, туугандар, жалгыз апасы жүгүрүп жүрөт. Көрүп атам, бир карасаң көчөдө коробкасын көтөрүп жүрөт, бир карасаң мешитте жүрөт апасы дагы. Жүрөгүң эзилет да, жүрөгүң эзилет. Өтө суздашып кетти да. Акча чогултат, Аллага шүгүр, бирок мындай суздашып бирин серин болуп атат да. Ошого чогулган акчасы өтө көп экен, туугандар. Атайын ушул мен деле колуман келишинче видеолорун чыгарып атам. Бул YouTube каналыма, экинчи каналыма чыгарып атам, Instagramга чыгарып атам. Бирок баары бир кыйын экен, туугандар. Балким көп эл билбей атат да. Ушундай Аймерим деген кыз бар, ооруп атат дегенди эл билбей атат. Ошон үчүн балким ушундай суздашып атат. Ошого колдон келишинче, мисалы үчүн өтө бир негатив видео чыгарсаң, башка кылсаң, хайп болуп кетсе, элдер көрөт да. Анан кийин комментарийга нормально видео чыгарбайсыңар деп гүрүлдөп жазабыз. Болсо ошол видеону өзүбүз көрөбүз да. Ал эми ушуга окшогон кайрымдуулук, ушуга окшогон бир пайдалуу, бири-биринин жашоосун сактап калайлы деген видео чыгарсаң, көп просмотр кетпейт. Себеби бул нерсе элге кызык эмес, билбейм да. Ошо келиңиздер, ушул видео лайк басып коюңуз, эч болбосо башка эл, башка видеолор, башка адамдар көрсүн, ошол инсандарга жардам берсин, туугандар. Вот мен өздөрүнүн реквизиттерин коюп атам, туугандар. Экранга да чыгарып коем. Вот ушул реквизиттерге которсоңуздар болот, туугандар. Стоп кылып туруп, скриншот туруп которсоңуз ушул жака жакшы болот, туугандар. Сураныч, колдон келишинче жардам берели, туугандар. Ошол урматтуу мекендештер, барлыгына Кыргызстанда дагы колдон келишинче өздөрү жүгүрүп жүрөт. Волонтерлор болсо, жардам берем дегендер болсо, барып жардам берип коюңуздар, туугандар. Колдон келишинче бош болсоңуздар. Эми жалгыз эне экен да, эне карагыла. Аял заты ушул кыйналбашын каалайт элем да менчи. Байкуш апа, Аймеримдин апасы үйгө кирип, аял болуп, көчөгө чыгып, эркек болуп, эркектер менен тең таймашат, ал жака жүгүрүп, бул жака жүгүрүп, эми кыз экен да, өзүнүн канынан жаралган кыз экен да, эмне кылсын? Атасы жок экен, атасы болгондо балким жүгүрө эле. Ошол, туугандар. Билбейм, эмне дейбиз. Негатив видеолор болсо просмотр кетип калат, ошогон бир жакшы элге пайдасы тийсин деген видеолор тарсак, эл деле көрбөй калат экен да. Анча мында көңүл бурбай калат экенбиз да. Билбейм, туугандар, билбейм. Жардам берип коелу, туугандар, колдон келишинче. Мен 100 сом не болот эле десең адашасыз. Сиздин 100 сомуңуз эмес, адамдын 1 сомдагы тагдырын чечип коет, туугандар. Камчыдан көз жарылат дейт. Туп деп турабы? Ошого келиңиздер, жардам берип коелу, туугандар. Чын азыр мен көрүп отуруп, өткөн давилди сүйлөп чыккам, дагы сүйлөп атам, туугандар. Дагы сүйлөп ушул YouTube каналыма чыгарып атам да. Ошол, туугандар. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү такси сапар издеп анда сиздерге Берез паркын сунуштайбыз. Берез паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Берез паркы кызматыңыздарда. Полностью Кыргызстанга тарасынчы, пожалуйста, вот биз суранабыз. До конца көрүп коелачы, эринбегилечи, которбогулачы видеонучу. Мынакей, туугандар, Аймерим өзү жаныбызда, апасы да биякта Беко эке ушул ишти баштап берди эле, эми до конца бүтүрөлү, урматтуу туугандар. Бул баарыбыз кичинекей кадам таштасакчы бүтөт, Кудай буйрусачы. Азыр канча чогулду? Азыр иншалла да чогулду, отчеттор берилип атат. Дагы аз калбады. Да нормально калды. Туугандар, кегиле, бияка волонтерлор керек. Бизге жазып атса мынакей, тытып элечи, кайка барам. Жардам авто деп эле түгүскө жазсаңар, урматтуу молодежь, чем компьютер кезге ойноп атсаңар, анча PlayStation ойноп атсаңар, футболго кетип атсаңар, 2 саат 3 саатка мынакей Аймердин апасы ушул жерде кучак ачып тосуп алат сиздерди. Урматтуу молодежь, мына эле сен да сүрөсөң. Мына туугандар, могу реквизит байкоолор баарыңар. Реквизитти унутуп атасыздар видеодо. Бар бирөөсүн жаштар. Видеодо реквизит калтырып койсо 2-3 сом, 10 сом, 20 сом, 5000 сом которсоңор делечи.
аябай чоң жардам болуп атат. Мен айтчу нерсе, сөзүм бөлүнүп калды. Мен айтчу нерсе просто ортодо жана көп жазып атат да волонтерлорчу, чынындачы, действительночу. Жаштар аябай көп экен. Бирок ошолор баягы адрестер билбей атат, кандай киришти, ата энеңерден уруксат сурагыла, сурап туруп, ар жак бир жак кылып туруп, досторго менен чен футболго баргыча, компьютер ойногон баргыча, кезге ойногончо. Бияка келип 3 саат, 4 саат бияктан мынакей канча кызматчылар жүрөт. Кызмат кылып берсеңер, аябай жакшы болот да, бир 2 күн, 3 күн. Бир добивать этип алыш менен болду, бүттү. Кыргызстанда 7 область бар. 7 областьтын ар бир областында 20 район бар, жок дегенде. 20 райондо ар бир районунда 20дан айыл бар. Ар бир айылда жок дегенде 20дан көчө бар. Ар бир көчөдө жок дегенде 20дан үй бар. Ар бир үйдө жок дегенде 20дан семья бар. Же инсандар бар. Кыргыз эли бар. Илгериден бери келген бар. Ар бир домком, монком, айыл өкмөттөр газга бияқта мындай, бияка мындай киргизебиз, детский садик курулат, мындай кылалы, парк салабыз деп 50 сом, 20 сомдон чогулуп калчу эле, 100 сомдончу. Аллага шүгүр. Бирок азыркы айта турган нерсе, Байхан, Хамза, Аслан 3 эркегибиз бүттү. Бирок жалгыз бир карындашыбыз калып калды да. Bir karındaşımız kalıp kaldı. 40'ına çıkıp çıdagan Kırgız 41'ine çıdabay koyuyor. Aymer'in apası vapşe çöküp ketken. Jok, ümitini üst salıptır vapşe. Jok, bunda çöküp şöyle mında olup kalan da. Jok, geç kim gelip bunday. Gel otat, Allah'a şükür. Prosta bunday. Vakta öt otat da. Ançamça gel otat. Jok. Urmatto, men gayrılıp ketsin derse. Ayıl ökmöttөр. Donkomdor, 7 областтын 70 айылдары, ар бир айылдардан аксакалдар чыгып, ар бир үйлөрдөн 10 сомдон ашык албагыла. 10 сомдон ашык алыштын кереги жок. 20 сом, максимум 15 сом. 10 сом. Ар бир айыл өкмөтү ар бир үйгө кирип туруп, келиңиздер мына. Аймердин сбору үчүн деп туруп, 10 сомдон тихо, мирно эле ар бир кол кошуна бирөөнүн кошунасы башчылар бар да, кирип туруп эле Бұл көчөдөн деп туруп чогулуп туруп 7 областын туруп берип салсак 170 миллиондон ашкан акча чогулуп калат экен да. 5 миллион эл ушундай алып туруп бир эмет үйсекчи. Тихо, мирно, видеосу жок эле, мындай эле ушуну бүтүрүп салсачы. Просто жалгыз карындашыбыз калып калды. Бир карындашыбыз калып калды, четтен эле мындай сүрүлүп болду, бүттү, биягы бүттү деп туруп карындашыбыз калып калып атат да. Ошо. Келе Кыргыз элим, Аймердин сборун бүтүрөлү, ушу менен полностью жабылсын и болду. Биз да ишти кылалы. Да канча жашка жашарым билбейм. Бул сымак орус боюнча маалыматым деле болгон эмес. Баскым келип атат дейт. Мектепке барам дейт. Орусун айтканда ишенген эмес, ал деле ишенбей эле жүрөт азыр деле. Мен зорго киргиздим ошо кайрылуумда. Элдер кандай кабыл алышат, мага жардам болобу деп. Ушу үзүлбөгөн кичинекей үмүтүм үчүн киргиздим. 4 жашка чейин деп айтышкан биринчи. 4кө да чыкты кызым. Жүзүн билген бул сборда жабылат. Сен сборжаны бала чоң үтмайда ук, мен дагы кызым ушундай дарыларын басып кетсин деген сөз. Нагызымын сборун чалмайсыз. Şu hamzada olsun yaşlı olup kesin yaşam. Oylunu kandayıp tığım деген бұл. Uykusuzsundur bak. Bizde aytkan ben uktavay kıyınalı. Yok bir Allah Teala'ga şey için bir sebebim bolotат бирок Allah Teala'dan gana bolot деген nerseni alıp geliniz. يا من صليت بكل الأنبياء يا في قلبك رحمة ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله
Ассаламу алейкум барыңыздарга. Айтыңыздар марек болсун. Эки ушул айларга, эки ушул айт намаздарга Аллах Таала мамедесин жеткизсин. Туган розоңуздар кылган берген ихсандарыңызды дуа тилектериңизди Аллах Таала кабыл болсун. Биз азыр айгерим. Сиздин апасына келип отурабыз. Баарыңыздар да сураңыз неге келип отурабыз? Менин шотторум баардыгы жабылган. Бирок ушул О деңгил деген шотума 16.890 сом түшкөн да. Шуну ушул эжигиме салып берсем, сиздерден да суранып кетем. Менин Хамза баламдын сбору жабылды, шотторубуз жабылды. Эртең О деңгилинде жаттырам, башка шотторубуз жабылды. Мүмкүн болушунча эжебиз Аймердин апасына жардам бере кетсеңиздер. Биз эч жака кеткен жокпуз. Ушул өзүбүздүн иштер менен дагы болсун ушул келип турабыз. Бул камерага түшпөй турабыз, бирок артына келип турабыз. Эжебизге мына 16.890 сом салып меникин өткөзүп бердим. Сиздерден Алла разы болсун. Мына Хамзага деп салдыңыздар, бардыңыздар. Алланын колосу менен Хамзанын сбору жабылган. Алган акчаңыздар Кудайга шүгүр, эми ошол жагына мага шүгүр иншалла. Ошол калганы жетет. Эми калганын бул жакта Аймерим кызга колдоп кетсеңиздер. Баарыбыз билебиз, бийик Услан Хамзанын атасы. Шунун айынан Алла субхана баарыбызга ушул кишини Батыр ата деген наам берди. Ушунун айынан 3 бала Хамза, Аслан, Байхан балдарыбыз өз сборлору жабылган. Ошондой эле жалгыз бой энебиз бул жерде бул эже Аймеримдин апасы. Ошондой эле бул Хамзанын атасы эч жакта жок болуп кеткен жок. Туугандар өзүнүн сборун жабылды деп кетип калган жок. Алла разы болсун, Услан келип өзүнүн салымын, өзүнүн жардамын берип кетип аткан учурлар азыр. Эки дүйнөнүн бактылыгын берсин, эч жамандык көрбөңүздөр. Бул өтө чоң оору, өтө сейрек кездешүү оору, өтө чоң сумманы кылат болуп атат. Бирок кыргыз элин көрсөтүп койду. 3 баланын сборун жабып, менин балам, менин Аслан, Байхандын сборун жабып, эми Аймерим деген кызыбыздыкын дагы суранып кетебиз сиздерден. Жабышканга кичинеден кол кабыш кылып, кичинеден салсаңыздар деле көптүк кишиге болот. Иншалла бул жакта да жабылып кетет. Иншалла чогуу барып, ошол лечениени алып, кыргыз элинин 4 мисалы Алла жакшы болду деп келип сиздерге сүйүнчүлүк. Туугандар көрүп тургандардай эле бул Хамзанын атасы башталганда деле кол ушул жерден түшкөн жок. Бүткөндө деле ошол эле негизде. Кээде ойлошуп мүмкүн да Хамзанын эмеси бүттү, Услан өзүнчө болуп кетти деп. Жок, туугандар Хамзанын атасы башында кандай эле, азыр деле ушундай. Отчет боюнча 30 миллион сом менен 30 миллиондон ашык сом менен жапканбыз. Кудай кааласа дагы деле банктар онлайн түшүп атат. Наличкалар да келип атат. Андан кийин бул жактагы товарлар да сатып алгандар дагы түшүп атат эми банкка. Мен ушундан пайдаланып бардык менин кызыма күйүп ушунда канча суммаңыздар болсо дагы салып атканыңыздар үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Алла разы болсун. Рахмат. Кыргыз элин көрүп турат. Мына 30 миллионго жеттик иншалла. Элиңизде дагы ушул ар жагы 140-120 миллион иншалла жабылат. Көп кайгырбаңыз. Аллах Таала бир күнгө ошол нерсени жазып койгон баардыгыбызга. Иншалла сиз ушунчалык даражага себепчи болуп бизден кийин да чыкканыңыз. Иншалла 30 миллион чыгып атат. Бул дагы бир күн эмес, бир күн бул сборда жабылат. Бирок эми акырындык менен ар кандай ситуация, ар кандай вакытлар болушу мүмкүн. Аз келген сумма болушу мүмкүн, бир күн жок болуп калышы мүмкүн. Ал кезди башынан өткөздүм да, мен азыр сиздерге 17 миң которуп бердим, мен бир күндө 17 миң тапкандар болду да. Ал кезде мен дагы өтө кыйналдым. Бирок ичиме ушундай ишенич бар эле, бир күн эмес, бир күн бул сбор анан кыргыз элин колдойт деген менде чоң ишенич бар болчу. Аллах Таалам ушундай ийгай айда бир эле меники эмес, 3 баланы барабыз жабып койдук. Иншалла сиздики дагы акырды жабылат. Азыр Неге билесиңби? Хамзанын сбору чалган ушу өзүм кызымдын сбору чалган сүйүнүп ыйладым. Ушу Хамзада өмүр болсун, жакшы болуп кетсин эле. Ушу Хамзанын басканын көрөлү. Ошон үчүн сен Хамзанын сборунан бала чоң үмүт пайда болуп, мен дагы кызым ушундай дарыланып басып кетсин деген. Рахмат, кыргыз элим мени колдоп атканыңыз үчүн. Алыс жакында турсаңыздар да баарыңыздар чет өлкөдөн дагы жардам берип атасыздар. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат.
Балдар болбосун. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум, урматтуу туугандар. Бизди жакында эле подкастта чыкканда көрдүңөр баарыңар. Ушундай кереметтүү окуялар болуп кеткенинчи. Рамазан айы бүткөн бул ошо бүттү деген эмес да. Биз болсо дагы деле ошо элдерге жардам берип алып экенбиз. Азыр Луиз эжекенин жанында турабыз. Бул жакта Аймерим карындашыбыз да ошо оору менен ооруган экен. Дагы деле ошол акчада ошол эле зол келсима. Эгер баарыбыз бириксек, кайрадан жардам берип алабыз да, биз да Акты Батас командасы менен жашыруун өзү жардам берип жүргөн адамдарыбыз бар. Сиздерден да сурайт элек, ушул жакка кошулуп баарыңыздар жардам берип кетсеңиздер, биздин деле менин да аудиториям балким жардамы тиет. Ошондуктан жараткан Алланын ушул ылыйык Рамазан айы ушул ай бүтүп калбаш үчүн даш уланып кеткенге сиздердин жардамыңыздар керек. Ошондон иншалла жаратканга дуа кылып туралы. Эң башкысы жардам бериңиздер үчүн рахмат. Gençler, assalamualaikum дагы жолу, могул жерде кошумчалап кетейин. Сбор уже 4 күндөн бери уланып атат да. Биз 3 эркекти бир жумада алып почти 4 миллион доллардан ашык акча жаптык. Эми 3 эркекте, то есть 6 миллион доллардан. Анан бул жерде казыр мен бүгүн эле келдим. Бул өтө жакшы сумма 31 миллиончу. Бирок биз кыргыз эли үчүн аз. Биз мындан да көп бере турган инсанбыз өзүчү. Келиңиздер, орусо бүтүп кеткиче иншалла бүттү. Айтканча дагы да добивать этели. Жалгыз карындашыбыз бар. 3 эркек бир карындашыбызды ушундай калтырып койбостон келиңиздер, могуну до конца добивать этели. Берешен кыз элим. Видеону көрбөй жаткандар бар казырчы, арабыздачы. Көрбөй жетпей байлар берешендер толтура жатат казыр. Машиналарга канча инсандар келди. Алхамдулилля. Дагы да берем дегендер бар, бирок видео жетпей атат ошолоргочу. Жок дегенде видеолор максимально жайылтып, могул жерде анан 20 сом не болот эле, 30 сом не болот эле, 10 сом не болот эле. Эч нерсе болбойт эле. Ошол 20 сом, 30 сомдон, мисалы 50 сомдон бизде 2 миллион адам салса, уже жабылып калат. Мочу 2 миллион адам 50 сомдон салсачы, келиңиздер, иншалла ушуну 3 күн, 2 күн ичинде добивать этип, рекорд коюлган, билесиздер. Ошого точканы коюп коелу, карындашыбыз коюп кетсе ошого точканы, Туугандар, жалгыз бой эленичи, жалгызсыратпай эле келиңиздер. Баардыгыбыз жапа-турмак жардам берели. Ассалаумалейкум туугандар. Мынакей бүгүнкү учурда ажырткан карындашыбыз таанисыңар, Человек маска келип, өзү Человек маска менен салым кошуп кеткен. Ажырткан карындашыбыз бүгүнкү учурда Аймеримдин сборуна деп ушундай Алла Тааладан жардам келди, кыргыз элинен жардам келди. Мен дагы эми Аллага шүгүр, эми мен чыгып жардам берейин деген ниетте ажырткан карындашыбыз дагы келип отурат. Эми урматтуу волонтерлор жана ушул сыяктуу кызмат кылып берем дегендер, сиздер дагы келип салымыңыздарды Аймерим карындашыбызга салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Ажырткан урматтуу кыргыз элим, Аймеримдин айып кетишине сиздер да себепкер болдуңуздар. Волонтерлор келиңиздер, жардамдашалы. Аша.